Күзүндө себилген сымалак жаз алды жетилип сатыкка жарап калды. 2 аптадан бери дыйкан Данияр Райымкудужаевдин эгин таласында кардарлардын кадамы үзүлбөй жаткан убагы. Сымалактан сырткары сарымсак, редиска жана көк пияз бүгүн эртең сатыкка чыгат. Бошоп калган жер дароо эле айдалып экинчи түшүмө келет. Онларда шалына жыйнап алып, Октябрь айынын ондоруна шалыны жыйнап алып, сымаалык эккенбиз. Кудайга шүгүр, жаз айларынын башында сымаалыгыбыз жетилип даяр болуп калды. Сымаалыктан самса, көк чучпаралар жасалат, витаминге бай. Элдер аябай жакшы көрүп жешет. Күнөсканага редиска менен картошка эгип койдук. витамин жакшы. Быйыл Араван районунда жазгы талаа иштери былтыркыга салыштырмалуу 10-15 күн эрте башталды. Алдыңкылары биринчи түшүмүн айдап бүтүшсө, башкалары жер кургашын күтүп жатышат. Алардын катарын толуктаган Батыржан Юнусов 75 соттук жерине картошка эгүүдө. Дыйканчылыкты баштадым. Бүгүндөн баштап картошканы экип атабыз. Бүгүндөн баштап картошкаларды эгип жатабыз. Картошка бышкандан соң жүгөрү менен капуста эгебиз деп турабыз. Шартка карап помидор, бадырың да эксек болот. Бүгүнкү күндө Араван районунда дан эгиндери себилип жатат. Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматы боюнча, быйыл эгиндердин аянты кыскарганда көбөйгөн да жок. Пахта аянты былтыркыдай эле 3654 гектарды түздү, жашылча 2530 гектар жерге айдалат. Бардыгы сугат жерлер. Бизде жерлерибиздин баардыгы сугат жерлер. Кайрак жерлер 2500 гектарга жакын. Ал жерлерге жазгы буудай эгилет. Суулуу жерлердин 715 гектар жерине күзгү буудай эгилет. Бүгүнкү күндөн дыйкандар тарабынан арык тазалоо иштери жүрүүдө. Дыйкандар тарабынан арык тазалаш иштерини, жазгы дала иштерини уже баштады. Азыр эгилип жаткан биринчи түшүмүн алды майдын башында сатыкка чыга баштайт. Сабиз, пияз, шалгам жана картошка жаздын акыркы айынан баштап өлкөнүн ички базарын камсыздап калат. Айтунук Сарыпбек кызы, Нургазы Жалалдинов, ТМЖ жаңылыктары.